Кутман күн барыңыздарга достор, Ширин Kitchen каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен гүлдөр жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан видеону аягына чейин карап, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Ушул мен сиздерге көрсөтөйүн деген гүлүм эне мерими, молочай, миля деген ар түрдүү аталыштарда аталып келет. Эң негизгиси солуп калуу коркунучу өтө аз жана да кургактыкты жакшы көргөн гүлдөрдүн бири десем болот. Биз өстүргөнүбүзгө 3 жыл болду. Ошондон бери гүлүн ар дайым гүлдөп, токтобой гүлдөп келет. Күндү ушунчалык жакшы көргөн гүл канчалык күн катуу тийип турса дагы ошол жердеги гүлү ушундай ачык түскө ээ болуп калат. А күн жакшы тийбеген жагы бир аз бозураак түс болуп калат. Сиздерге да байкалып жатса керек. Эгер бул гүлдү базардан көрүп жатсаңыздар, сөзсүз түрдө алыңыздар деп кеңеш берем. Топурагына мен бир аз кум кошуп коем, себеби бул ушунчалык кургактыкты, катуулукту жакшы көрөт. Кээ бир айымдар башка гүлдөрдөй эле буга сууну көбүрөөк куюп алат дагы, жалбырактары бир аз ийилип, анан түшүп курап калат да. Ошондуктан сууну болушунча аз эле куйсаңыздар жакшы. Жумасына 2 же 3 жолу куюп койсоңуздар жетиштүү болот. Мен бул гүлдү көп жолу кыйналганмын. Отросток алам деп биринчи жөн отургузганмын, кийин баночка басып отургузганмын. Акырында ошол бир усул менен мен өндүрүп алдым десем болот. Сиздерге азыр көрсөтүп беремин. Кызыл түсүнөн мен өндүргөнмүн, аны белекке берип жибердим. Муну дагы буюрса бир аз да өскөндөн кийин белекке беремин. Достор, эскертип кетүүчү, мен жөнөкөй эле сиздер сыяктуу гүлгө кызыккан айыммын, эксперт эмесмин, эч кандай. Болгону үй шартында гана өстүрөм. Мисалы, теплицаларда буларды кыйналбай эле дарыларды куюп өстүрүп алышса керек. Үй шартында бир аз кыйыныраак болот да. Мынакей, мен ушундай салафан пакетчени ичине салып, анан оозун жаап койдум. Бир күндө бир маал ушундай кылып желдетип, кайра жаап койчумун. Азыр жалбырактар өсүп, өнүп, уже өсө баштагандан кийин муну алып койдум. Башка гүлдөрүңүздөрдү дагы ушундай кылып өндүрүп алсаңыздар болот. Айрыкча ушундай тикендүү, катуу гүлдөрдү мен ушул негизде өндүрүп алдым. Негизинен 2 ай дегенде тамыр чыгат. Ошондуктан бир аз сабыр кылып күтүүңүздөргө туура келет. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Менин каналымда бир гана гүлдөр эмес, таттуу шириндиктердин, ар түрдүү тамактардын рецепттери бар. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.